өзү сенин жашооңо атыштой дейт. Себеби сен ошону тандадың, өзүң кыймылдабай атасың. Эгер сен өзүңдү клоундай алып жүрө турган болсоң, адамдар дагы сага клоундай мамиле кылат. Эгер сени эркектер сыйласын десең, кыздар, аялдар сага суктансын десең, анда адамдарга пайдалуу бирөө бол дейт да. Сенин аялың эмес болгон бир кыздын боюда болуп калбасын дейт сенин айыңдан. Не скучай. Скучные люди — это скучно дейт. Ассаламу алейкум достор. Мен жакында 18-25 жашын тегерегиндеги эркек балдарга 12 кеңеш деген бир макала окуп калдым. Бул макаланы жазган кишини мен билем, интернет аркылуу билем. Өзүнүн жаңы төрөлгөн эркек баласына жазыптыр, чоңойгондо окусун деп. Карап көрсөм, туура сөздөр жазыптыр. Эгер ушуларды эстеп жашасак, жакшы эле жашообуз жакшы эле болот да, ушул айткандай кыла турган болсок. Мен ошол 12 кеңешти 9га түшүрдүм. Азыр ошону мүмкүн болушунча өзүмдүн сөздөрүм менен силерге айтып берейин деп атам. Кээ бир сүйлөмдөрдү, сөздөрдү ошо жөнөкөй кылып которо албадым. Ошого аларды орусча эле окуйм. Баарыңар орусча деле түшүнөсүңөр. Кыргызча, орусча кылып, мүмкүн болушунча жеткиликтүү кылып силерге айтып берейин деп атам. Биринчиси, бул дүйнөгө адамдарга керектүү жана пайдалуу бир нерсени үйрөн дейт. Бул дүйнө адамдар сени канчалык керектүүсүң, канчалык пайдалуусуң, колуңдан эмне келет, ошого карап сени баалайт, сыйлайт жана ошого карап сага акча төлөйт дейт. Эгер сени эркектер сыйласын десең, кыздар, аялдар сага суктансын десең, анда адамдарга пайдалуу бирөө бол дейт. Бул сага жакпашы мүмкүн, бирок ушундай, бул дүйнө ушундай дейт. Чындап керектүү бир тармакта кесипкөй бир адам бол. Күн сайын өзүңдү өнүктүрүп, күн сайын жаңы бир нерселерди үйрөнүп, бирок эмнеден баштарыңды билбей атсаң, эки нерсе бар дейт. Бул дайыма керектүү болгон эки нерсе бар дейт. Бул биринчиси адамдар менен сүйлөшө билүү, коммуникация, мамиле кыла билүү. Экинчиси бир нерсени сата билүү. Ушул экөөнөн баштасаң болот дейт. Экинчиси, приведи себя в отличную физическую форму. Денеңди сонун бир формага алып кел. Мындайча айтканда, машык дейт. Эгер сен денең азыр оорубаса, жана травмаң жок болсо, ушул жаштарда, 18-25 жаштарда сонун бир денеге жетип алуу үчүн, денени сонун фигура кылып, күчтүү кылып алуу үчүн эң идеалдуу убакыт дейт. Сен убактың бар, кенен, энергияң бар, организм быстро восстанавливается дейт, жана мотивацияң дагы бар деген үмүттөмүн дейт. Жумасына 3-5 жолу оордук көтөрүп машык жана буга серьезный мамиле. Өзүңдүн булчуңдарыңды күчтүү кыл дейт. Эгер сен эч жериң оорубаган жаш жигит болсоң, жөн эле өзүңдүн денеңди карабай, ашыкча бир нерселерди жеп, семирип кетүү же өтө эле алсыз болуу, денеңдин өтө алсыз болуусу кабыл алынгыс нерсе дейт. Андай болбош керек дейт. Өзү алсыз болуу, дене физикалык жактан алсыз болуу айып эмес. Бирок ошол бойдон жүрө берүү жана ошону тандоо бул туура эмес дейт. Андай болбош керек. Сенин көпчүлүк тең туштарың мындай кылбайт. Мен айткан нерсени кылбайт дейт да, денесин карабайт дейт. Бирок сен ошону карасаң жана башка ошого окшогон жакшы адаттарды аткара турган болсоң, сен алардан өмүр бою өйдө болосуң дейт. Азыр башта жана башкаларды озуп кет. Үчүнчүсү, отправься в приключение. Азыркы жаштарда, мурда мисалы, азыр деле Африканын кээ бир племяларында болсо керек, 16 жаштарга барганда, жаш балдардын, орусча айтканда, мужчина болуусу үчүн белгилүү бир сынактар болот да. Ошодон өтүп, өзүнүн денесин, өзүнүн күчтүү экендигин, выносливый экендигин тастыкташ керек. Ал кыйын да. Ошодон өткөндөн кийин аялдар, кыздар аны бир эркек катары көрө баштайт. Ошодон кийин ал үйлөнөт, үй бүлө курат. Бирок аны өтүш керек. Эми азыркы заманда андай бир экзамен жок. Ошон үчүн сен дейт, ошондой приключенияны өзүң жашашың керек, өзүң жаратышың керек дейт. Мисалы, эгер бара элек болсоң, чет өлкөгө чыгып кел дейт. Эгер чет өлкөгө чыгуу мүмкүнчүлүгүң жок болсо, анда өзүңдүн өлкөңдө ошондой бир жактарды кыдыр дейт. Эгер сен үйлөнгөн болсоң дейт, анда сенин жашооңдун эң чоң жана эң маанилүү, эң сонун приключениясы уже башталыптыр. Бирок ага сен дагы кошумча ошондой приключенияларды кошсоң болот. Кыскача айтканда, зерикпе дейт.
Не скучай. Скучные люди — это скучно. Кызыктуу бир нерселерди кыл дейт. Бир нерселерди изилде, жаңы бир өнөр үйрөн, же мындай YouTube канал башта, бир китеп жаз. Кыскасы бир тил үйрөн, бизнес башта. Зерикпе дейт да. Зерикпей бир нерселерди кыл, движение кыл дейт. Диванда жатып алып, кыймылдабай интернетке кирип, ар жакта жашоо отстой деген комментарийлерди жазган адам болбо дейт. Өзү сенин жашооң отстой. Себеби сен ошону тандадың, өзүң кыймылдабай атасың дейт да. Аракет же туура эмес иштерди кылып атасың, же эч нерсе кылбай атасың дагы өзүңдүн жашооңду ошондой отстой кылып койгонсуң дейт. Мен сени андай башка бир жолду тандоону сага сунуштайм дейт. Не совершай серьезных жизненных ошибок. Биз баардыгыбыз ушундай каталарды кээде кылабыз дейт, бирок кээ бир каталар биздин жашообузду сындырып салат дейт. Мисалы, сенин аялың эмес болгон бир кыздын боюда болуп калбасын дейт сенин айыңдан. Не получай судимость. Бир кылмыш аткарып, милицияга түшүп, соттолуп кетпе дейт. Наркоман, алкоголик же баягы азартный оюндар ошол жактардан узак бол дейт. Чоң карыздарга кирип кетпе дейт. Таза жаша дейт. Живи подальше от неприятностей. Жашоо ансыз деле кыйын дейт. Ага дагы кошумча кыйынчылыктарды кошпо. Өзүң жашооңду өзүң үчүн контроль кыл дейт. Өзүңө серьезный мамиле кыл. Мен мындай нерсени көп айтам. Ийгиликке жете турганчалык жашооңа серьезный, өзүңө жакшы серьезный мамиле кылышың керек. Бирок өтө эле көп серьезный мамиле кылсаң жашооңа, анда сен депрессияга кирип кетесиң дейт. Ошол экөөнүн ортосунда сакташ керек дейт да. Ушу өзүңө дагы ошондой эле мамиле кылсаң болот. Сен өзүңдү дүйнөгө кандай сунуштасаң, дүйнө ошондой сага мамиле кылат дейт. Бул мындай иш жүзүндө бул эмне деген маанайга келет дейт. Бул деген сен өзүңдүн денеңди карашың керек дейт. Дисциплинированный болушуң керек. Жакшы, таза кийинишиң керек. Өзүңдүн денеңди жакшы карашың керек. Сүйлөгөндө уверенно сүйлөшүң керек, өзүңө ишенип, бирок сылык сүйлөшүң керек адамдар менен. Мындай демонстрировать хорошую осанку дейт, түз туруп басыш керек, мынтип жүрбөш керек. Айткан сөзүңдү кармашың керек дейт. Эгер сен өзүңдү клоундай алып жүрө турган болсоң, адамдар дагы сага клоундай мамиле кылат дейт. Бирок сен өзүңдү сыйлап, адамдардын астына чыксаң, мындай ал сырттан сезилет, алар дагы сага сый мамиле кылат. Бир жумушту жакшы билген дагы адамга ошондой өзүнө ишеним берет дейт. Ошон үчүн ушунун колуңан бир нерселер келиш керек деп, баягы биринчи пункттагы нерсе айтып атат да. Колунан бир пайдалуу бир иш келген адамдарда өзүнөн өзү эле ошондой бир уверенность пайда болот. Алтынчысы. Работай усердно и умно. Катуу иште, ошол эле учурда акыл менен иште дейт. Кээ бир адамдар катуу иштейт дейт, бирок ойлонбой иштейт дейт. Кээ бир адамдар ойлонуп иштейт, мындай ишти кантип кылсам болот деп иштейт, бирок көп катуу иштебейт дейт. Сен мүмкүн болсо экөөнүн тең кыл дейт. Катуу иште, ошол эле учурда ойлонуп иште дейт. Бул ишти кантип дагы жакшыраак кыл, дагы оңоюраак кандай кылсам болот деп ойлонуп иштесең, анда сени эч ким тосо албайт дейт. Жетинчиси, соц тармактарды акыл менен колдон дейт. Азыр соц тармактардын ошондой репутациясы бар. Мен дагы көп айтам, соц тармактарды өчүрүп эле салгыла деп көп айтам. Көпчүлүк адамдар өзү туура эмес кылып алып, ошо инструментти күнөөлөйт дейт да. Өзү бул инструмент менен кандай иштегенди билбегендиги үчүн инструментти күнөөлөйт. Бирок өзү туура эмес кылып атат дейт. Соц тармактарда деле ошондой болуп атат дейт. Көпчүлүк адамдар азыр 3-5 күнүнө 3-5 саат соц тармактарды өткөзүп атат дейт. Көпчүлүгү алар өзүнүн мээсин пропаганда менен булгап атат дейт. TikTok мусорун өзүнүн мээсине киргизип атат, жана башка ошого окшогон мусорларды мээсине киргизип, мээсинин клеткаларын өлтүрүп атат дейт. Сен андай болбо, сен башкача бол дейт. Сен соц тармактарды адамдар менен мамиле курганга колдон. Керектүү адамдарды тапканга колдон дейт. Өзүңө дагы мындай аудитория түзгөнгө колдон дейт. Мисалы, мен азыр YouTube ачканым үчүн мага бирөөлөр жазылып атат, мага подписчиктер топтолуп атат. Ошондой эле башка соц тармактарда дагы өзүңөргө аудитория топтосоңор болот дейт.
же пайдалуу бир нерселерди үйрөнгөнгө, же өзүңдү популярный кылганга, өзүңдүн талантыңды же өзүңдүн бизнесиңди алдыга сүргөнгө колдон дейт. Эгер ошентип колдоно турган болсоң, бул соц тармактар өтө пайдалуу, бул өтө сонун бир инструмент. Соц тармактарды колдонуп, акыркы жылдарда өтө көп адамдар миллионер болуп кетти дейт. Просто не используй их как обычный человек. Катардагы адамдардай болуп эле соц тармактарды колдонбогу. Эгер аны акыл менен колдонсоң, бул сонун нерсе дейт. 8. Живи посредством. Үнөмдөп жаша дейт. Мен ушул жөнүндө дагы көп айтам. Акчаны табуу бул биринчи нерсе, ошол акчаны сактап калуу бул өзүнчө бир жөндөм да. Эгер сен жаш болсоң, жана бойдок болсоң, сенин расходторуң аз болуш керек. Если ты молодой и холостой мужчина, то твои расходы должны быть низкими. Вместо того, чтобы тратить деньги, которых у тебя нет, пытаясь произвести впечатление на случайных людей, научись откладывать и инвестировать в свой доход. По мере роста доходов не позволяй своему образу жизни и расходам расти с той же скоростью. Сен айлыгың кирешең көбөйгөн сайын жашоо стандарттарың да көтөрүп кете бербе дейт. Аны сактап тур, ошол жерде сабыр кылып сактап тур, акча көбөйө берсин. Анан ошол акчаларды туура жактарга инвестиция кылып кой. Сен акча көбөйдү, жашоо стандартын көтөрдүң. Көбөйгөн менен бул кетип кала берет да. Бир аз айлыгың көбөйдү, чоңураак квартирага арендага чыгып алдың. Анда эмне пайдасы бар, эмне айырмасы бар? Научись жертвовать краткосрочным удовольствием ради долгосрочной выгоды. Твое будущее я скажет тебе спасибо. Келечектеги сен, азыр эгер ошондой туура кыла турган болсоң, үнөмдөп жашай турган болсоң, келечектеги сен азыр сага рахмат айтат. Акыркысы 9. Ийкемдүү бол дейт. Будь гибким. Мен дагы 20 жылдан кийин, же 30, 40, 50 жылдан кийин бул дүйнө кандай болорун билбейм. Бирок бир билген нерсем бар, бул технология дүйнөнү өзгөртүп кете берет дейт. Жана дүйнөнүн экономика жана культураны алдыга сүрүп, өзгөртүп кете берет. Менин азыр төрөлгөн жаңы кичинекей балам ошол учурларда эмне жумуш кылаарын мен билбейм. Себеби ал учурда жаңы бир кесиптер пайда болуп кетет. Азыр ютубер деген бир кесип пайда болуп калды, же геймер деген бир кесип пайда болуп калды. Буларды 20 жыл мурда эч кимдин оюна келбейт эле. Ошондой бир дүйнө ошончолук өзгөрүп кетерин мен билем дейт да. Ошон үчүн ушуну кабыл алыш керек дейт. В свете этого научись чувствовать себя комфортно с переменами и будь готов адаптироваться. Жашоо өзгөрүп кете берет. Ошол өзгөрүүнү кабыл алып, ошого адаптация кылып кете бериш керек дейт. Ушинтип ойлонуп баштасаң, бул дүйнө сага, келечек сага эмне алып келерине даяр болосуң дейт да. Эгер сен компетенттүү болсоң, колуңнан ошо баягы биринчи пунктта айтылгандай керектүү, пайдалуу бир жумуш келсе, сага ишенимдүү адам болсоң, адамдар менен жакшы мамиле кылганды билсең дейт. Анда бул дүйнөдө дайыма сенин бир ордуң болот дейт. Канчалык бул өзгөрбөсүн, сенин ордуң болот дейт. Эгер сен жаш жигит болсоң, ошо 18-25, бирагы 15 десек болот, нарагы 30 десек болсок, ушул мен айткан сөздөр сага жетти деп үмүттөнөм, жана сага пайдалуу болду деп үмүттөнөм дейт. Эгер сен андай эмес жаш эмес болсоң, мисалы мага ошо 40 жашта болсоң, же аял болсоң, ушул макаланы окуп калган болсоң, азыр мени көрүп аткан болсоң, ошол жаштагы бирөөлөргө мен макаламды жөнөтүп кой дейт. Будущее достанется тем, кто за него борется. Поэтому, пожалуйста, борись и делай все возможное. Я болею за тебя дейт. Дагы 2 пункт бар эле. Бирөө биткоин жөнүндө жазыптыр, бирөө дин жөнүндө жазыптыр. Бул бала христиан. Эми дин жөнүндө мындай көптөгөн адамдардын астына чыгып бир нерселерди айтканда өтө көп талаш тартыштар чыгып кете берет экен. Аны каалоочулар ылдыйга шилтеме калтырып коюп, барып окуп алсаңар болот. Ал жерде Библия деген сөздүн ордуна эле Куран деп жазып койсоңор, баары бизге дагы туура келет. Биткоин жөнүндө өзүңөр маалымат алгыла. Бул жерде биткоинди мындай пропаганда кылууну мен дагы каалабайм. Толук макаланы окугуңар келсе, ылдыйдагы шилтемеден карап көргүлө. Бирок жалпысынан менин оюмча өтө туура сөздөр айтылып атат да. Ушуларды эске алып, анан буга дагы мындан кийин үйрөнгөн сөздөрүбүздү дагы эске алып жашасак, ошол жылдарыбызда менимче баары жакшы эле болот.